Suzak rayonundagı Atabekov ayıl hökümetinin Şirin ayılında 350'ge jakın tütün bar. Elettikler negizinen dıykançılık jana mal çarbaçılığı menen aleklenişet. Köpçülügü birigip jergiliktүүлөрдөн bir ökül dayındap, ошол аркылуу Жалал-Абад шаарындагы дүкөндөргө сүт жеткирип, ордуна тамак-аш, азык-түлүгүн алып келип күн өткөрүшөт. Бүгүн эми аймактагы карантинге байланыштуу бул аракет токтоп калганы, кыйынчылык жаратып жатканын Тургунжан Артыкбаева айтат. Башка иш кылганы дагы эч мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби мына коменданттык саатка байланыштуу кошуналарга да чыкпайбыз, үйүбүздө эле отурабыз эми. Бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизге жардам берели. Бул кыйынчылыктан да чыгып кетербиз. Биздин эми бир эле жашообуз ушу сүт менен, ушуну менен кичине тирикчилик кылып турчу элек. Азыр жол жабыгына байланыштуу ушу силерден суранабыз. Бизге жардам берип, ушу сүттөрүбүздү өткөрүп, тирикчилик кылып турайлык. Бүгүн дагы айыл тургундары шаардагы дүкөндөргө сүт өткөрүп, ордуна азык-түлүк алууга аракет кылып көрүштү. Бирок посттордон өткөрүлгөн жок. Эми комендантка кайрылуу аракетин көрүп жатышканы белгилүү болду. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.